Ош шаарынын 50 жаштагы тургуну кызынын дайын таппай шаардык ички иштер башкармалыгына жардам сурап кайрылган. 17 жаштагы кыз 2015-жылдын 30-январынан бери дайынсыз эле. Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын Ак-Бура милиция бөлүмүнүн аймактык тескөөчүлөрү издөө салынган өспүрүмдү төрөт үйүнөн тапты. Ал уулду болгону аныкталды. Башкармалыктан билдиришкенде 17 жашар кыз кош бойлуу экенин, ай күнүнө жеткенче апасынан жашырып жүргөн. Ал шаардагы номер 6 дарыгерлер тобунун гинекологу тарабынан башка жашы жеткен кыздын паспорту менен төрөтканага жаткырылып, анын аты менен ооруканадан чыгарылган. Гинеколог Ымыркайды Салия аттуу аялга берип жиберген. Учурда гинеколог аялдын үстүнөн адам сатуу беренеси менен кылмыш ишин Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын тергөө бөлүмү козгоду. Иликтөө башталды. Экстремизмге үгүттөгөн жалпыга маалымдоо каражат өкүлдөрү кылмыш жоопкерчилигине тартылат. Бул тууралуу бүгүн Бишкекте өткөн басма сөз жыйынында Ички иштер министрлигинин 10 башкармалыгынын башчысы Рафик Меметалиев билдирди. Ал жалпыга маалымдоо каражат өкүлдөрүнүн диний экстремизмге тиешелүү комментарийлерди берүүдөн алыс болууну өтүндү. Текшерилбеген маалыматты жана видеороликтерди жайынтууда, диний экстремизмге чакырууда, Кыргыз Республикасынын аймагында тыюу салынган экстремисттик уюмдарды үгүттөөдө мыйзам жоопкерчилиги каралат, деп эскертти Мамбеталиев. Ал ИИНдин базасында дин таануу боюнча борбор иштеп жатканын жана ЖМТнын өкүлдөрү окуудан өтүүгө мүмкүн экенин кошумчалады. 10 февралда Ош шаарында тезинен жаштар керек деп аталган жумуш жарманкеси өтөт. Анда бүт Кыргызстандагы ишканалар 2000 иш ордун сунуштайт. Бул тууралуу бүгүн Ош шаардык мэриясынын басма сөз кызматы билдирди. Иш чаранын алкагында ийгиликке жетишкен бизнесмендер түрдүү кесип ээлери менен талкуулар жүрөт. Кесип билим жана карьералык өсүү, эмгек укуктарын коргоо, жумушсуздарды колдоого негизги көңүл бурулат.